Өз үйүнө жете албай жүргөн жарандарыбыздын кулагына күмүш сырга. Мамлекеттик лотереялык компания көптөгөн баалуу белектер менен бирге батир ойното баштады. Бул ирет Ала Тоо лотереясынын 7-чи тиражынын негизги жеңүүчүсү бир бөлмөлүү турак жайга ээ болду. Мындан кийинки оюндардын баарынын баш байгесине 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер коюлуп, аны утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө бир гана Кыргызстандагы эмес, чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыз да ээ болот. Чет жерде жүргөндөргө билеттерди Кыргыз Лото сайтынан онлайн шарттамада сатып алууга жол ачылды, дейт компания жетекчилиги. Буюрса биз азыр астыбызга пландарды койгонбуз. Мындан ары баш байгелердин баарын жалаң батир коелу деп. Себеби көпчүлүк 50-100 болгон үчүн анан карапайымдар тоже үйлүү болсун деп, бул эми мамлекет тарабынан кичине болсо да колдоо болсун деп. Буюрса мына кийинкиси уже 6-июлга койдук. Ал жакта да батир, калган акчалай сыйлыктар. Андан сырткары 31-августка как раз 1 жыл болот биздин ишмердигибиз баштаганыбызга. Ал жакка тоже батир, анан буюрса ал жакта чоң призерди коебуз. Машина, акчалай дегендер. Ал эми Ордо көз ирмемдик лотереясынан 300 000 сомду Бишкек шаарынын тургуну утуп алды. Дагы 3 киши 50 000 сомдон, 8 киши 5 000 сомдон утуп алды. Ийгилик базар коргондо жашаган 3 баланын энеси Айсалкын Алибаевага да жылмайды. Бишкектеги Жалгич районунда жайгашкан турак үйдү көрүп, ачкычын колуна алган соң гана утушуна ишенди. Лотереяга анча маани бербеген айым билет саткан коңшусунун көңүлүн кыя албай эптеп алганын эстеп күлөт. Ошо жаныбызда лотерея саткан эже бар. Ошол мага мурда дагы подарок этип турчу эле да, өзү өтпөй калган лотереяларын ойноп койгула чыгат депчи. Мурунда берип турчу, бирок чыккан эмес. Бунусунда ошо акыркысы калды деп берди эле, анан албайм десем болбой берген. Анан кийин эртеси күнү текшерип калсак эле ушул батир утуп алдыңыз деп айтышты да. Өзүбүз да ишенбедик. Мурда баягы эч кандай утпаган үчүн ишенбедик да. Анан бунусунда утуп азыр ушул үйгө келип өзүбүз ишенип анан таң калып атабыз.